Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мына өзүбүз көрдүк, бул 6 числодогу болгон окуялардын баарын, эми Сооронбай Шариповичтин кадамын баарыбыз бүгүнкү күндө сыр боюнча жүрөгүбүздө калды десек биз жаңылышпайбыз да. Ошондуктан бул чечим бул элди ойлоду. Мындайча айтканда, биз ошол 6 числодон баштап ошол дайыма жанында турдук. Ошол жердеги кээ бир кадамдарга барбастан антимитинг өткөрүүдөн баш тартып, эртеңки мамлекеттин келечегин ойлоп, ошол көп нерсени баягы ичинде сыр боюнча сактап калды. Эми мындайча айтканда, ар ким айта берет экен. Бүгүн эле кече эле мактап жүргөндөр бүгүнкү күндө азыр сын пикир айта баштайт. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура эмес, эркекчиликке жатпайт. Кандай киши болбосун, өз сый-урматына жараша чечим кабыл алган инсанды сөзсүз колдошубуз керек. Сооронбай Шарипович учуру келет, Ишхак Разаковтай, Султан Ибрагимовтай эл эстеп калат. Бүгүнкү күндө эле мына элибиз, журтубуз Сооронбай Шариповичти колдоп турган баарыбыз байкап турабыз. Мындай кырдаалда кечеги 13-үндө, 14-үндө болгон сессиянын жүрүшүн түздөн түз Сооронбай Шариповичтин жардамы деп түшүнсөңүздөр болот. Легитимдештирүү, мыйзамдаштырууда чоң ыраазычылык билдирсек болот. Ошондой эле ушул окуяларда 6-сында, анан 10-унда болгон окуяда Мыктыбек Юсуповичке, ошондой эле Мирлан Исакбековичке, Айда Касымалиевага биз чоң ыраазычылык билдирип коелу. Биз бири-бирибизди тирештирип, ошол жаман көрүнбөйлү. Азыр жогору жакта мына Өрмөкчүскешевич айтып кетти. Садыр Нуркожоевичтин дагы өзүнүн ою эки түрдүү, мындайча айтканда, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, бир мандаттуу, ошондой эле парламенттик системаны сактап калыш керек деген ача пикирлер пайда болуп атат. Мындайча айтканда, бул конституциялык мыйзам, шайлоо кодекси, биз азыр бир ой пикирге келбесек, бул чечимдерди алыш дагы өтө кыйын. Мен 11%ды колдоп келген элем. Көтөрүш керек депчи. Мен оюмдан кайттым. Эмне үчүн дегенде элдин талабы ушундай экен. Аны 3%га түшүргөн туура эле болот экен. Бул мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек. Эл бүгүнкү күндө дагы бир нерсени күтүп отурат. Люстрация маселеси. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, эгерде биз каалай турган болсок, ошол шайлоо кодексине макул болсоңуздар, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаты 2 жолдан ашча депутат боло албайт деген норманы да кошо киргизип койсок жакшы болот. Ошондо гана таза шайлоо жаштарга мындай жол ачылат да. Рахмат. Уруксат берсеңиз, мен ушул маселе боюнча айтып койсом, урматтуу спикер. Айтыңыз, Садыр Нуркожоевич. Урматтуу катышуучулар, депутаттар, мен түндө мыйзамдардын баарын карап чыктым. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзам талаасынан чыкпайлы, мыйзамдуу жол менен кетели деп келатабыз. Ошол мыйзамдуу жол менен кетебиз. Эч качан мыйзамдын рамкасынан сыртка чыкпайбыз. Анан эми президенттик шайлоо болуш керек. Кудай буюрса болот. Аны уже консультация жүргүзүп туруп, ушул жумада, аркы жумада белгилейбиз күнүн. 10 январдан ар карай өтпөш керек экен, анткени 90 күндүн ичинде болуш керек. Парламенттик шайлоо боюнча болсо, мен дагы ошол бир мандаттуу дегенди азырынча мен туура эмес көрдүм, анткени парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчүдөй экенбиз. Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун. Андан кийин 5 миллиондук күрөөнү 1 миллионго чейин түшүрсөңүздөр деген сунушум бар. Анан 120 деген санды 70ке же 90го түшүрүп коюп, ушул парламент келип, андан кийин анан конституциялык реформага барсак туура болот экен. Ошондо мыйзам талаасынан чыкпай кетет экенбиз да. Менин өзүмдүн жеке оюм ушунда, эч кимге таңуулаган жокмун. Аны эми депутаттар азыр
лидер фракциялар менен спикер менен отуруп кеңешсек, сүйлөшсөк, анан бир чечимге келгенден кийин анан парламенттик шайлоону анан ошондон кийин дайындайлы.